Урматтуу эл журт, Оштогу Юго-Восток Кичи районундагы турбазанын жанынан жогор жагынан сатыла турган эки үй чыгып атат. Эки үйдүн тең кызыл китеп, техпаспорт документтери баары так, катар. Экөө тең катар 5 сотук жер менен сатылат. Жалпы жер аянты экөөнүкү 5 сотуктан болгондо 10 сотук болуп калат. Панорама өтө сонун жерде тургандар. Онадырдын ылдый жагы мен азыр сиздерге дарегине так түшүндүрүп коеюн. Мына бул жерден караңыздар. Сулайман тоо аябай жакшы көрүнөт. Сулайман тоо, көп кабаттуу үйлөр, Таатан тарап, резиденция Фрунзенский тарап өтө сонун көрүнөт. Ал эми бул жерде болсо мына дарактардын астында Кыргыз Өзбек университети, торговый колледж, ОГИПнин общежития окуу корпустары жайгашкан. А бул жерде болсо турбаза. Ушул турбазанын жогор жагында мына ушул дарактардын арасында төрдө жайгашкан. Жолу ушул жерде. Жолу мына бул жактан келет туугандар. Турбазанын негизги көпүрөсүнөн өтүп, турбазанын ичине кирип, анан ушул жол менен келет. Жогору көтөрүлүп чыгып келет. Мына бул тушта Акбура турак жай комплекси курулган. Бул жакта дагы окуу жайлар бар. Окуу жайлардын окуу корпустары, мисалы биофак, теология факультети Ошмунун, Эрдем мечити, Наркыбетте кампус, бул жакта Ош технологиялык университети катар жайгашкан. Ал эми жогор жакта Онадыр, мына ушул тоонун ар жагында, мына таштын ар жагында канал бар, жогору чыккан жол бар туугандар. Азыр барып сиздерге ушу сатыла турган үйдү көрсөтөлү. Келиңиздер. Эки үй 5 сотук жери менен катар сатууга коюлуп жатат. Баасы $150 000 кеми бар. Ал үйлөр экөө тең сатылат. Анан бул жер бизнеске дагы жакшы деп атат үйдүн ээси. Анткени бул үйлөрдү бузуп салып, ордуна жанагы афрейм үйлөрдү, дачалык үйлөрдү, эс алуучуларга шарт түзгөн жакшы бир үйлөрдү куруп койсо өтө бир жакшы болот деп айтып жатат туугандар. Анан бул жерге жанагы компаниялар үчүн бания куруп койсо да болот. Үстү жакта каналдан суу келет, ылдый жактан таза суу бар экен, таза сууну тартып алса жакшы болот экен. Таза суу да мына 50 метр эле жакын жерде экен. Ал эми газ дагы ылдыйга келиптир. Мына ушул жол менен келет. Техника ушу үйдүн алдына чейин келет туугандар. Бул жерде азыр өздөрү жашап атат. Бул эки бир тууганын жери. Чек арасы ушул жерден башталат. Мына бул жерге навес куруп алган, майда чүйдө койгон. Ылдый жагы болсо мына бак, дарак. Мына ушул дарактардын астында бетон тосмо бар. Бетон тосмо ал ошо турбазанын границасы. Бул жерде мына ушул учкай чек арадан ылдыйкы бетонго чейин дагы кыйла бир 5-10 метр жер бар. Бүт мына бак дарак каптап турат. Үй болсо мына 3 бөлмөлүү үй. Киргенде сол жакта бир чоң бөлмөсү бар, нарагында 2 бөлмөсү бар. Ал эми үйдүн арка жагы мына көрүп турасыздар, үстүнө чейин дарактар эгилген, алмалар тигилген, ал жагы бак. Негизи үйдүн аркасында дагы кызыл китеп боюнча жери бар. Геймплан боюнча азыркы биз көрсөткөн жол келип жогорку жолго кошулуп, жогору чыгып кетет экен да. Жол жогор жагынан болот экен. Так биягынан дагы кирсе боло берет. Азыр биринчи үйдү көрсөтөбүз, андан кийин экинчи үйдү көрсөтөбүз. Экөөнүн тең кызыл китеп документтери бар так. Өздөрү ушул жерде жашайт. Мына, көрүп коюңуздар. Мынакей, көрдүңүздөр? Ушул техпаспорт документтери. Бул жерде мына караңыздар. Шаардык мэрияга карайт. Мына жери 5 сотук. Мына бул жерде контуру көрсөтүлгөн. Ушул жер. Техпаспорттор бүт бардыгы мынакей бар туугандар. Тиешелүү техпаспорт документтери бардыгы бар. Ош шаарына карайт. Бул экинчиси мына. Көрдүңүздөр мына бүт бардыгы техпаспортто бардыгы көрсөтүлгөн. Бардыгы законный. Мынакей госактысы. Бул экинчи контур. Экөө катар эле жайгашкан да. Көрдүңүздөр мына документтер ушул жерде турат. Келип өткөрүп аласыздар. Экинчи үй бул жакта турат. Азыр андан кийин көрсөтөбүз. Азыр биринчи үйдү көрсөтүп коебуз сиздерге. Келиңиздер. Мына бул жерге көтөрүлүп чыкканда бул жер бут чечме. Ичкери киргенде бул ортодогу коридор. Бул жака кире турган болсок бир чоң бөлмөсү бар. Бул зал, мейманкана болуп эсептелинет. Кенен чоң бөлмө. Конок бөлмөсү десек болот негизи. Кам кирпичтен курулган экен үй. Аябай мындай салкын экен да. Анан бийиктикте мындай панорамный жерде болгон үчүн шапата экен бул жерчи. Оштуктар шапатаны жакшы түшүнөт. Бул жакта дагы бир бөлмөсү бар. Бул спальный бөлмө. Бул дагы ошо күн батыш жагында жайгашкан. Ал эми төрдө дагы бир бөлмөсү бар. Терезелери пластик экен бул бөлмөлөрдүн. Ушул 3 бөлмө туугандар. Көрүп алдыңыздар, кийинки үйдү да көрсөтөлү. Келиңиздер, бут кийимди кийип алып сыртка чыгалы. Так, эми келиңиздер. Кийинки үйдү көрсөтөбүз. Жогор жакта үстүндө канал болгон үчүн каналдан
арык аркылуу сууну айдап түшүп, мына эшиктин астында, тапчандын астында шаркырап суу агып, тиги ылдыйга бакка агып кетет экен. Суу кенен экен да бул жердечи. Суу кенен экен. Бул жерде мына жүзүмдөр дегип коюптур. Мына эки үйдүн ортосунда дагы бул жерде жер кенен экен. Бул жерге дагы курулуш кылса болот. Мына үстү жактагы дарактар, зараңдар арасында анча-мынча алма, шабдалы көчөттөр дегип коюптур. Анан бул жерде жакшы жери мен азыр көрсөтөм сиздерге. Бирагыраакка келиңиздер эле. Тетиги 10 адырдан, үстүнөн 10 адырдан түшкөн канализация бар экен. Колодезди жакындатып көрсөтөбүз. Ошол колодез канализациянын колодезу экен. Андан кийин ылдыйракта бир канализация колодезу, анан мына үйдүн бул жагында дагы бир колодез бар экен. Анан ошол колодездин үстүндө машина өткөн 10 адырга чыккан, каналды бойлогон жол бар экен. Ал жерде ошо 30 адырга кеткен чоң канал бар. Суу бар. Ошонун ылдый жагы болуп калат да. А бул экинчи үй туугандар. Экинчи үй дагы өзү 5 бөлмөлүү курулган. Аркасына дагы 2 бөлмө улап курган экен, бирок ал толук бүтпөй калыптыр. Алдындагы 3 бөлмөсүнү ремонтуну бүтүрүп алган. Азыр өздөрү ушул жерде жашайт. Негизи 2-1 тууган. Келиңиздер. Бул жакка киребиз. Киргенде эле мына ортодо коридор, чоң кенен бөлмө. Анан бияка киргенде 2 бөлмө бар. Кирме чыкма, кирип көрүп чыга бериңиздер мына. Бул биринчи бөлмөсү. Ал эми сол тарапта болсо, бул жакта дагы бир бөлмөсү бар. Экөө тең эми кирме чыкма спальный бөлмөлөр. Бул жакта дагы бир бөлмөсү бар. Азыр аны да көрсөтөбүз. Анан эми мына бул эми жанагы веранда болгон үчүн терезеси көп, жарык кирип турат да. Төрдө дагы бир бөлмөсү бар. Мына көрүп койсоңуздар болот. Бул дагы ушу жашай турган бөлмө. Дубалдары бүрт агартылган, астына стяжка куюлган, терезелери пластик. Бул экинчи үй. Эки үйдүн тең астына мындай тапчан коюп койгон. Көрдүңүздөр? Тапчанда саар кеч аябай мындай жакшы болот экен да, шамал жүрүп турат экен да, бул жер дем болбойт. Анан эми батыш, күнчыгыш тарабы чек арасы тетиги Тыныке Тосмого чейин. Үйдүн бул жагында 14 метр жери бар экен. Бул жагы ошо столбага чейин барып такалат да. Көрдүңүздөр туугандар? Аябай сонун жер да. Эгерде бул жер жакса, алып кала турган болсоңуздар, бул үйдө, эки үйдө жашай берсеңиздер болот. Же болбосо үйдө алып туруп, дагы да болсо бүтпөгөн бөлмөлөрүндү бүтүрүп, мынал жерлерге дагы кошумча курулушту кылып, эки үйдүн ортосунда дагы курулуштарды куруп, бир этаж, эки этаж кылыпчы. Жанагы Пакистандан келген, Индиядан келген студенттерди киргизип койсо бул жер общежитие болуп калат да. Себеби мына университеттер аябай жакын да. Бул жерге студенттерди киргизип эле тиричилик кыла берсеңиздер болот. Өзүнчө эле бир студентский городок болуп калат бул жерчи. Баасы ушу эки үй, 2-5 соттук жери менен жалпы 10 соттук чыгат. Баасы $150,000 кеми бар. Албетте кеми бар, түшүп берет, документтери баары так, сүйлөшүп келишип аласыздар. Ылдыйдан таза сууну мына ылдыйдан, ылдыйракта кранта суу бар экен, ошол жактан бияка труба менен тартып эле экен, бирок шланга улап, шланга менен тартып келип коюптур. Мына суу чыгып турат туугандар. Көрүп койсоңуздар болот. Суу бул жерде эми кенен буюрса мына. Көрдүңүздөр? Жогору жактан агын суу да келет, ылдыйдан болсо ушу шланга менен тартып алыптыр. Таза суу дагы келет экен. Ылдыйда таза суу бар экен. Эгер жаккан болсо сүйлөшүңүздөр, буюрса мына ушул жерлерге жанагындай мындай афрем үйлөрдү куруп койсо болот. Бул жерге баня курса болот, жанагы компаниялар үчүнчү. 3 баняны 3 номер бассейндер менен куруп койсочу, канализация бар, таза суу бар, свет бар. Болду туугандар. Жолу мына Турбазанын негизги жолу менен кире берет. Ушул эгер жакса сүйлөшүңүздөр, келишиңиздер. Бул жер негизи мэрияга карайт, Ош шаарына карайт. Анан Турбазанын чек арасынын сыртында экен. Турбазанын ичине карайт дебеңиздер. Турбазанын сыртында. Ушул жер туугандар. Көрдүңүздөр, аманчылыкта көрүшөлү. Бар болуңуздар. Ассаламу алейкум.